Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад университетинин Жалал Абад колледжи. Саламатсызбы? Англис тили адистиги боюнча АТ Эконтос тайпасы аткарган мен Эсенбек кызы Гулина. Предмет история Кыргызстан сабагы боюнча кайтарым байланыш. Окутуучу Токтосунова Чүрөк Турдалиевна. Тема Кокон хандыгы. Кокон хандыгынын тарыхы боюнча 1709 Фергана өрөөнүнүн борбордук бөлүгүндө Маргаган чөлкөмүндө көчмөн феодалдардын жардамы менен Шахрух бей башкаруучу болуп жарыяланган. Санжыра боюнча ал Айтулуу Бабурдун урпактарынан болгон. Бийликке келген Шахрух бей Кокоя хандыгынын негиздөөчүсү болуп калат. Бул жерде белгилүү кетчү нерсе 18-кылымдын башында Коженттин бийлөөчүсү Кыргыздын Чоң Багыш урусунан чыккан. Болгондугу тарыхый булактардан маалым. Ал Шахруктун Зейнеп деген кызына үйлөнүп, Кокон амирлигинин негиздөөчүсүнүн күйөө баласы болгон. Көчмөндөрдүн салтында күчтүү бийлөөчү гана башка бий атаандашынын кызын аялдыкка алуусу шарт экендиги маалым. Мындан биз Шахруктун бийликке келишине Акбото бийдин чоң жардамы тийгендигин божомолдосок болот. Кокон хандыгын негиздеген Шахрух бей 1721 дүйнөдөн кайткан. Анын ата-бабалары 16-кылымдын башынан бери Миң урусунун расмий бии аталып келишкендиктен кийинки адабияттарда, айрыкча советтик тарыхнамада Кокон хандыгын негиздегендер көчмөн өзбектердин Миң урусунун бийлеринен болгон. Ошого байланыштуу Кокон хандыгы өзбектердин хандыгы деп түшүнүк калыптанган. Чынында 1709 жылдан тартып 1800 жылга чейин өзүлөрүнүн бий деп атап келишкен. Кокон башкаруучулары ата жагынан Тимури, ал эми эне жагынан Миңдер болуп чыгышат. Кокон ханы Алим хандын 1800-1809 жылдары тушунда калыптанган генеалогиялык санжыра Тимурунд тукуму алтын бешикти асырап алышкан Миңдердин, кыргыздардын, кыпчактардын жана жүздөрдүн аталышы. Алардын Фергана чөлкөмүндө 16-кылымдан баштап эле саясий чөйрөдө тең аталык укукка ээ болгондугунан кабар берет. Кокон хандыгынын башкаруучулары. Шахрух бей 1710 жылдан 1721 жылга чейин башкаруучу болгон. Абдурахман бей 1721 жылдан 39 жылга чейин. Абдыкерим бей 1739 жылдан 46 жылга чейин. Эрдене бей 1746 жылдан 70 жылдарга чейин. Алимхан 1800 жылдан 1809 жылдарга чейин. Оморхан 1809 жылдан 22 жылга чейин. Кудайархан 1845 жылдан 1858 жылдарга чейин. Кудайархан 1862-63 жылдары. Насирдин 1875 жылдан 1876 жылга чейин. Полотхан 1876 жылы Кокон хандыгынын башкаруучулары болгон. 1709-1876 жылдары өкүм сүргөн Кокон мамлекетинин өнөгөсүн 3 доорго бөлүп кароо ылайыктуу. Алар төмөнкүлөр. 1709-1800 жылдары Кокон мамлекетинин түптөлүшү. Бул мезгилде Кокон амирлиги өз алдынча мамлекет катары саясий, административдик жактан калыптанып бүткөн. Социалдык, экономикалык жактан чыңалган. Фергана чөлкөмү Кокон мамлекетине биротоло бириккен. 1800-1840 жылдары Кокон хандыгынын өнүгүшү жана гүлдөө мезгили. Кокон мамлекети саясий, административдик жактан күчтүү өнүгүп, ички-тышкы саясаты чыңалган. Фергана өрөөнүнүн экономикалык абалы бекемделген. Кокон хандыгы Фергана өрөөнүнүн сырткары жактарда караткан. Кокон хандыгынын чептери. Бишкек чеби 1825 жылы курулган. Чептери: Чүйдө Бишкек, Токмок, Ак суу, Чалдыбар, Карабалта, Мерке. Ысык көлдө Тоң, Тамга, Жаргылчак, Барскоон, Каракол, Нарында Атбашык, Куртка, Тогуз-Торо, Кочкор, Жумгал, Сусамыр чептери курулган. Кокон хандыгынын жоюлушу. Кокон хандыгынын зордук зомбуктарына каршы кыргыз эли ар дайым күрөшүп келген. Алымкул аталык Кубат бей, Ажы бей, Нүзүп бей, Алымбек Датка сыяктуу кыргыздын белгилүү инсандары Кокон хандыгынын саясий турмушуна чоң таасир калтырган. Кокон хандыгы 1876 жылдары биротоло жоюлуп, Орусиянын отурчулук аймактарынан бирине айланган.